Мен даяр эмес болчумун да. Кандайсыңар? Бул мен. Мени барыңар эле жакшы таанысаңар керек. Ник Вуйчич. Ошол менмин. Мен ар дайым күлүп, жаркылдап жүргөндү жакшы көрөм. Мен маанайымды эч качан түшүргүм келбейт. Анан мен жашоомо эч качан нааразы болбойм. Суда сүзөм, тоо ойнойм. Мен нога эле ыраазымын. Тооктун куйругунда болгон нерсени көрдүм, нога эле ыраазымын. Ушу менен баардык жумуштарды бүтүрөм мен. Кызыктуу китептерди жазам, компьютерларды билем, баардык нерсени бүтүрөм мен ушул менен. Бир жолу кызык окуя болду. Мен негизи эс алганды жакшы көрөм. Сууга сүзүүгө, муз тебүүгө чыгып калам. Анан адамдар мени биринчи жолу көргөндө, деп оозторуна таң калып калышат. Анан мен да жөн турбай, ой, буту колум каяка кетип калды деп коям. Мен ушундай адамдарга таң калам да, жашоосуна нааразы болгон адамдарга таң калам. Жөнү жок, себеби жок, колу буту бар туруп, баардык нерсеси бар туруп, ден соолугу жайында баардыгына шүгүр дебейби десең? Биз анткени билбейбиз. Тигил нерсем жок, бул нерсем жок. Мен буга жетишим керек. Ушинтип эле бактысыз боло беребиз. Сен толук бактылуу болгонго сенде баардык нерсе бар. Мени карачы, мен колум жок, бутум жок болсо дагы мен бактылуу адаммын. Силер колуңар бар, бутуңар бар, ден соолугуңар бар. Анда дагы менчелик бактылуу эмессиңер. Бактылуу болуу үчүн жашооңо жаратканга ыраазы болуш керек экен. Кичинекей кезимде мага ушундай жаман ойлор келчү. Менин колум бутум жок. Эмнеге мен ушундай болуп жаралып калдым? Мага эч ким тийбейт, мен кантип үйлөнөм деп. Мага ким тиймегиле? Эгер мен аялымды колума көтөрүп, аны кучактай албасам, көрсө бул ойлордун баары жашооңо нааразы болгондо келет экен. Көрсө андай эмес экен да. Мен жашоону сүйөм, ушунчалык сүйөм. Менден адамдар таң калып сурашат. Сен эмнеге дайыма жаркылдап, кат кырып күлүп жүрөсүң депчи. Мен аларга бул өтө узун окуя деп айтып берем. Бирок бул узун окуя жөнөкөй эле нерсе. Мага дагы минтип жаркылдап күлүп жүрүш өтө оор болгон. Анткени жаш кезде, кичинекей кезиңде көп нерсени түшүнбөйт экенсиң. Бала чакта балалык кылып, эмнеге менин колум жок, эмнеге бутум жок деп аябай бактысыз болуп, күлбөй жүргөн күндөрүм өткөн. Бирок айтарым, сабырдуу болуш керек экен. Бактылуулук бул сенин сабырыңдын артында экен да. Ошо сабырыңдын артында катылып турат экен. Сабыр кылыш керек экен көп нерсеге. Менин азыр келинчегим бар, балдарым бар. Мен алардын колун кармай албасам дагы, мен алардын жүрөгүн кармай алам. Сенин колуңдан баардык нерсе келет. Баардык нерсе келет сенин колуңдан. Мен бир нерсени жасай албайм, бул нерсе менин колуман келбейт деп эч качан ойлобогун. Сенин колуңан баары келет. Баары келет. Карагылачы, канчалаган адамдардын баары колуман келбейт деп эч нерсе кыла албай жүрүшөт. Колдору бар, буттары бар. Ар бир адам өзгөчө. Сен дагы өзгөчө адамсың. Сен өзүңдү эч качан башкалардан ылдый көрбөгүн. Унутпагын, сен өзгөчө адамсың. Сенин колуңан баары келет. Сен сулуу, акыл эстүү, баардык нерсе келет. Мендей болсоң да бир жөн керек болсо менин колуман баары келет. Эч убакта өзүңөрдү басынтып, нааразы болбогула. Менин колуман келбейт деп ошол нерсени кылбай койбогун. Кылып көргүн. Эгер кылсаң дагы болбой жатса, кол шилтеп салбагын. Аны кайра кыла бергин. Баардыгы сабырдуулук менен болот. Бактылуулук, ийгилик деген ошол кыйынчылыктын артында. Сабырдуулук менен гана жетесиң. Эч качан капаланба.